Ушундай. Кыскасы, досуңарга ар бир учурда жакпай калышыңар мүмкүн. Буга анчейин кейип, настроение болуунун кажети жок. Зарядка сайып кой, Ахмет. Жама болду. Жама. Онда зарядчикти бияка алып келип ал. Өчүп калса, мен сабагым да өчүп калат. Зарядчикти бияка алып келип ал. Ушундай кызгана турган чувстволор келе баштаганда, анын дагы тандоосу бар деп өзүңөрдү тыштандыргыла. Эми не только дос, ушул эле мамиле, мисалы үчүн, жигитиңер болсо, же болбосо сүйлөшкөн кызыңар болгон болсо, башка кызды же башка жигитти тандап кетсе дагы кызганабыз, настроениябыз маанайыбыз түшөт, жаман болот. Ушул учурда дагы бир нерсени унутпагыла, анын дагы тандоосу бар. Ал өзү билет. Бул гана настроение болот. Биз акча эмеспиз, бардыгы бизди жакшы көрүп, бардыгы бизди любой убакта ушунчалык баалай тургандай, биз акча эмеспиз. Жөн гана кыжабат болобуз, конечно, капа болобуз. Бирок андан да четкий адамга, андан да өзүм жакшы көргөн адамга жолугам деп ниет кылып койгула, болду, все бүттү. Адан кийингиси дагы бир адам менен дос болгуң келип атса, кайсы бир классташың менен, жакшы бир адам менен дос болгуң келип атса, не кылабыз? Мамилени эгер өзүбүзгө жагып аткан болсо, биз аны тандасак, дос болгубуз келип, жанына жакын барып, ага жакшы комплименттерди айтып, жакшы сөз сүйлөп, өзүбүз дос болгонго аракет кылсак болот. Вот ушундай. Эми ушул немени жыйынтыктап кое турган болсок, дос болгуң келсе, биринчи тандайсың. Бир көргөн адамга албетте дос болбойсуң. Сенин баркыңа жетпесе, сени тоготпогондой кылса, сени баалабагандай болсо, такырган жанына жолобойсуң. Анын дагы тандоосу бар. Балким ал сени менен дос болгусу келбесе, баш тартса, сени жактырбаса, каалабаса, бул норма, жөн гана кабыл аласың. Андан кийин ошол адам чындап сага жагып атса, жакшы жанына барып, жакшы сөз айтып, комплимент айтып, мамиле кылганга аракет кылып баштайсыңар. Так, түшүнүктүү болдубу? Кошумчаңар болсо, кошумча билдиргиле. Оюңар болсо, оюңарды айткыла. Каршы болсоңор, каршылыгыңарды билдиргиле. Байел асяма. Байел асяма. Түшүндүм эшке. Сонун маалыматты угуп атканда бардыгын эле макул, туура деп эле уга берүү дагы бир аз катачылыкка кирет. Анча мынча оюңарды кошуп жана туура эле айтып атабы деп өзүңөрдүн практикаңарга көрүп, каршы пикириңерди дагы билдирип үйрөнгөн бул өтө сонун. Андан кийин достор арасында туура эмес мамиле кантип келип чыгат? Достук кантип акырындык менен ажырап бузула баштайт, достук мамиле. Кандай дейсиңер? Ал адам бизди шылдыңдап баштаганда, ал адам бизди башкалар менен обсуждать этип баштаганда, ошондо бузулат деп ойлойм. Туура. Башкача айтканда, сенин чек араңды буза баштаганда экен, Асяма, сонун. Байел? Достоштугум бузулганын себеби ошо биз менен урушуп кетиши мүмкүн. Бизди бирөөлөргө ушакташы мүмкүн. Туура кылсак деле ката кылды депчи. Анан конфликт болуп кетиши мүмкүн ошо. Сонун. Туура. Силердин баалуулуктарыңарды сындап баштаганда, баалуулук дегенди билесиңер, мисалы үчүн Асеманын баалуулугу англис тили экен, Асеманын баалуулугу мисалы үчүн крем коюп өзүн уход кылып жүрүү экен. Асема, сенин баалуулуктарыңа дин киреби, кирбейби? Кирет, конечно. Вот ошондой. Байелдин баалуулуктары. Сенин баалуулуктарың кандай, Байел? Меники дин, үй бүлө, досторум, ошо.
Мгм. Мгм. Жакшы. Ушундай. Мисалы үчүн, достук качан бузула баштайт, ошондо сенин баалуулуктарыңды сындап баштаганда. Мисалы үчүн, Асема дайыма спортивный кийинип жүргөндү жакшы көрөт да. Кубаныч дайыма классика кийгенди жакшы көрүп жүрсө, Байел дайыма мисалы үчүн, Байел дайыма мисалы кандай десем экен, кайсы бир цветти жакшы көрүшү мүмкүн да эле, оранжевый цветти жакшы көрүшү мүмкүн. Ошол кийимдерди кийип жүрө турган болсо, сенин досуң ошону сындап баштаса, бул мамиле бузууга алып келет. Асема, неге сен дайыма эле спортивный кийине бересиң? Кичине кыз деген кыздай болуп жүрүш керек да. Юбка кийсең деп эле кечке эле айта бере турган болсо, чек араларыңарды тепсеп, баалуулуктарыңарды сындап, Байел сен оранжевый бул кыздардын цвети, Байел сен деп эле сени неме кыла баштаса, бул мамилени суутууга алып келет. Бирөөнүн чек арасын бузат. Бул жерде түшүнгүлө, менин чек арамды бузат экен да деп эле ойлобогула. Сен да досуңдун чек арасын бузбайсың, досуң да сенин чек араңды бузбашы керек. Адан кийин досуңарды менчиктегенге болбойт. Менчиктегенге баягы только меники деп собственный кылгангачы, мени менен гана дос болсун, мага гана сүйлөсүн, мага гана жакшы мамиле кылсын, мени менен гана бассын, менин айтканым дегенимдей болсун деп өзүңөрдү как будто собственный адамыңардай мамиле кылбагыла. Ошол эле жигит болсо дагы, ошол эле сүйлөшкөн, сүйгөн кызыңар болсо дагы менчиктегенге болбойт. Менчиктеп алдыңар дегенде мамиле бузулат, конфликт, уруштар чыгып кетет. Кемсинткенге болбойт. Өзүңөр айткан, издеваться этип, аны кемситкенге, унижать этип төмөндөткөнгө болбойт. Шылдыңдаганга такыр акыбыз жок. Шутка менен шылдыңдаса дагы, тамаша иретинде дагы шылдыңдаганга дагы акыбыз жок. Эми достук качан башталарын билесиңер, Достук бирге ойноп, эс алып, сүйлөшүп, жакшы мамиле кылгандан башталат. Эми жана Асем айтып өттү го, бизди колдонуп аткан болушу мүмкүн депчи. Эгерде досуңар менен болгон мамиледе кандайдыр бир муктаждык үчүн дос болгон болсо, ал достук узакка барбайт. Например, Асемага бир подружкасы, бул англис тилди Асема жакшы билет эле, Асемадан англис тилди үйрөнүп алсам, Асема менен англис тилди баягы обсуждение кылганга, практикалаганга жардам берет эле деп, анын максаты эле Асеманын баалуулуктары, Асеманын кызыкчылыктары, Асеманын личность, жеке инсан, адам катары мамилеси эмес, Асеманы только английский үчүн дос боло турган болсо, мисалы үчүн Байел акчасы көп бала дейли, же болбосо Байел күчтүү бала дейли, физический класста аябай атаман болгон болсо, ошол максатта эле дос болгон болсо, бул достук узакка барбайт, билесиңер. Бир күн болбосо бир күн урушка айланып кетет. Андан дагы бир нерсе, достук үчүн жылдар кетиши мүмкүн. Балким классташтардын ичинен такыр дос таба албашың мүмкүн. Бул эч нерсе эмес, бул норма эле. Такыр 10 класска бүткүчө дос таба албашың мүмкүн. Балким студент болгондо дос табаттырсың. Же болбосо кичине классыңарда азыр 9-8, 7, 6 класста досуңар жок болушу мүмкүн. Зато 10-11 класска барганда дос табышың мүмкүн. Анткени биз эч качан монтип дос табасың, мынтип достошосуң, мынтип ажырашасың деп да айта албайбыз. Анткени бул өтө чоң, өтө тонкий маселе да. Адам акылы менен байкоосуз, билимсиз испытанияда, сыноолордон өтүп, анан акырында чындап эки тарап бири-бирине доверие кылышы мүмкүн. Адан кийин дос болуш үчүн досуңду уга билишиң керек. Кээ бир достор бар, сүйлөп атсаң, өзү эле сүйлөй берет да. Мисалы, ошол эле жигиттер дагы, ошол эле кыздар дагы. Байел сүйлөп атсаң, кече мен бир футбол көрдүм, анан кийин мындай болду, же болбосо бир кино көрдүм, мындай болду. Ал кинону мен да көргөм, анан мындай болот да, анан мынтип баран уруп салат, мынтип жеңип алат. Байелдин сөзү калып кетет да. Асема подружкасына кече магазинге барып бир сонун көйнөк кийип көрөйүн деп, анан кийин баасы аябай кымбат экен, бирок фасон аябай жакты, анан апама сөз алып берем десем ооба деди деп сүйлөп атса, өзүнүн бир немелерин,
дос болсом, ал көнөктү мен көргөм, анан кийин мен дагы анан кийин ооба кечээ мен да базарга барган экен, көнөк көрүп анан кийин кечээ мен да кечки магазинде жүрүп анан бүттү деп анан Асяманын сөзү калып кетет. Көрдүңөрбү? Ушундай сөз мамиле болбойт. Сен өзүң да досуңдун сөзүн бузба, досуң да сенин сөзүңдү бузганга болбойт. Силер уга билишиңер керек. Досуң айткандан кийин мындай болду, анан кийин көнөк алгым келип десе, анан эмне болду, ала алдыңбы? Кайсы дүкөндө экен? Кандай экен? Сонун, анан түшүнөм, туура деп уга билишиңер керек. Качан адамдарды укканда досуңар көбөйө баштайт. Себеби адамдар бардыгыбыз өзүбүздүн проблемабызды айтканды жакшы көрөбүз да. Мен да өзүм жөнүндө айтканды жакшы көрөм, Асема да өз жөнүндө айтканды жакшы көрөт, Байел да өз жөнүндө айтканды жакшы көрөт дагы. Биз Байелди уккубуз келбейт, Асеманы уккубуз келбейт, силер мени уккуңар келбейт. Ошентип мамилелер бузулат экен. Уга билгиле. Мындай болгон десе, ооба, деп уккула. Анан акырында айтып бүтүп анан жеңилдеп анан сурайт. Сен да ушундай болгонсуңбу? Десе анан ооба, же жок, же мен мындай, же мындай деп анан айта бересиңер. Уга билүү эң маанилүү сапат. Анан өзүңөрчү эле спасатель болуп, кол жардам берип, сурабаса деле жардам берип, сурабаса деле ага тапшырмасын аткарышып, сурабаса деле жардам берип, спасатель болуп албагыла. Достукта эки тарап мамиле параллельно кетиш керек. Аны менен, буну менен параллельно дегенде эсептешип алуу деген эмес. Сен мынтиң эмес, негизи параллельно болуш керек. Мен дос болгонумда көбүнчө менде спасательдик күчтүү болуп кеткен да, баягы. Тапшырмасына жардам берип койгум келет. Акчасы, бүгүн акчам үйдө калып калыптыр. Мен берип турайын сага. Китебим үйдө калып калыптыр. Меникин окуй бересиң. Дагы бирдеке десе, юбкам жыртылып калды. Мен багы спортивный шымымды кийип турчу анда. Деп эле сурай эле өзүм сунуштай берет экен да. Анан бул нерсе акырындык менен мамилени үзөт экен. Спасатель да болбогула, же сураса жардам беребиз. Сураса. Акчам үйдө калып калыптыр десе, кап, иштетмек белең бүгүн. Өкүнүчтүү, жаман болуптур, акчаң барбы? Ооба. Неге? Берип турбайсыңбы? Макул, пожалуйста, чында эле берип турам, деп эле сураганда, качан сенин жардам сураганда. Сурабаса бербейбиз. Куткаруучу болбойбуз. Адан кийин жардам сураганда түшүп беребиз. Проблемасын айтканда колдойбуз. Ыйлап атса, мисалы үчүн, үйдө апам урушту, же болбосо мен эки алып калдым, же паланча дос мени ушинтип капа кылды, же болбосо мен жигитим таштап кетти, же сүйгөн кызым мага ушинтип койду деп атса, эмне кылабыз? Колдой беребиз. Колдойбуз дегенде унутаны, ал жаман, ал брак дебейбиз. Түшүнөм сени. Просто түшүнөм. Ооба, сага больно, сага кыйын болуп атат, түшүнөм. Айла жок, түшүнөм деп жөн гана анын акыбалын түшүнөбүз. Жаман кыз ал, жаман бала деп унутаны деген акылдарды айтпайбыз. Кийин өкүнүп калышыбыз мүмкүн. Себеби ал кайра анысы менен жарашып кетет. Анысы менен кайра достош болгондо, ортодо сен аябагандай позор болуп, же сен аябай сени душман катары да көрүп алышы мүмкүн. Ушундай. Куткаруучу болбойбуз. Ал кайгысын айтып атканда, капа болгон адамын биротоло жер менен жер кылып жамандап таштабайбыз. Акыл айтып таштабайбыз, болгону анын акыбалын гана түшүнөбүз. Болгону анын абалын гана түшүнүп коебуз. Угуучу болобуз, ошундай. Могу жерге жаздым, кеңеш айта бербейбиз, өз жөнүндө сүйлөй бербейбиз, кошулуп параллельно сүйлөй койбойбуз деп. Ушундай. Менин эмне айткым келгенин түшүндүңөрбү? Бул жерде өтө жакшы нерсени айтып өттүм. Кошумча пикириңер барбы? Каршы пикирлериңер? Жок. Хорошо, анда чатка плюс жаза кеткилечи. Ана, болду. Так, Асема, Байел, жакшы. Ар силер эчтекен түшүнбөй чатка плюс жазбага да силер азыр келдиңер. Адан кийингиси.
Дагы өттім сонун нерсе айтам азыр. Бул сонун нерсе айтам. Мамиледе жаныңа жаның апакка чапак ушунчалык жакшы көргөн досуң болсо дагы зависть болот, көрө албастык болот. Кичинекей болсо дагы көрө албастык болот. Ушунчалык апа чапакка досуң болсо дагы. Анткени биз адамбыз. Анткени биз адамбыз. Канчалык досуң менен мамилең өттө сонун болгон сайын ошончолук зависть болушу мүмкүн даже. Практикадан көрүп жүрөсүңөр, канча жылдап достор акырындык менен ажырашып кетишет. Канча жылдык достор ушунчалык катуу душманга айланып кетишет. Эмне үчүн? Кичинекей зависть, көрө албастыктардын айынан. Эмне кылышыбыз керек эгер досубуз бизди көрө албай баштаганын байкай баштасак? Эмне кылышыңар керек силер досуңарды көрө албай баштасаңар? Кандай дейсиңер? Кандай дейсиңер? Оюңарды бөлүшкүлө. Вакыт, мен сабак өтүп бүтүп алайынчы. Сарыны сайба. Эмне сарын сайба? Сабак өтүп бүтүп алайын анан. Болот атпайбы? Азыр бир 5 мүнөттөн кийин сабагым бүтөт. Кандай деп ойлойсуңар? Ал дос менен өтө жакын мамиледе болушту токтотуш керек. Токтотуп кое албайбыз. YouTube'дан Wi-Fi алып да мен бакыт. Мамилени үзүп кое албайбыз Асема. Анткени башка жаңы адам менен дос болсоң, ал деле ошол сапат бар да. Сенде да бар, анда да бар. Эмне кылабыз ушундай мамиледе? Өзүбүзгө окшош бирөөнү табабыз бечке. Эми оюнда өзүм. Жаңы адам менен достошсоң деле сен дагы аны көрө албайсың. Ал да сени көрө албайт. Ойлошуңар мүмкүн, жок, мен зависть эмесмин деп ойлошуңар мүмкүн. Бирок бардык сапаттар адамда бар. Көрө албастык, саткынчылык, чыккынчылык, жалганчылык, ушакчылык, уурулук, эмне жаман сапаттар болбосун, ошол жаман сапаттардын бардыгы сенде дагы, Байелде, Асема, Ариет, Кубаныч менде дагы бар. Жок дебейбиз. Анткени кандай жаман сапат болбосун, ар бир адамда бар. Жаман сапаттардын ар бирин Кудай бизге берген. Болгону биз аны акыл менен башкарып турабыз. Болгону ал бизде проценти аз болушу мүмкүн. Аз эле процентте, бир аз эле болушу мүмкүн. Акылыбызды иштетпей койсок, сразу жалганчы, сразу ууру, сразу зависть, сразу баягы ушакчы болуп кетишибиз мүмкүн. Биз акылыбыз менен өзүбүздү контролдоп турабыз. Бирок канчалык өзүбүздү контролдосок да, кичине кээде жалганчы болуп коебуз. Жалган айтпадым деп айта албайсыңар. Кичине жок дегенде эмне? Уруксат сурабай жаныңдагы адамдын кичине бирдемкесине печеньясын мынтип сурабай жаныңда туруп, эмне болуптур дегенде кылып жеп коесуң, бул да уурулукка кирет. Сурабай туруп ручкасын жазып, кайра жанына коюп коюш мүмкүн, бул да уурулукка кирет. Иши кылса, ар бир адамда жаман сапат бар. Эмне кылабыз? Ошондуктан зависть болот. Бирок эч качан досуң үчүн өзүңдүн душаңды, жаныңды берип койбойбуз. Душабызды, жаныбызды берип койбойбуз. Өзүбүз максатыбызга аракет кыла беребиз. Биринчи өзүңдү ойлошуң керек. Кээ бирлер досу үчүн өзүн жертва чаап жиберет. Досу үчүн өзүнүн жанын садака чаап жиберет. Андайга барбайбыз. Бул деген Кудайга каршы чогуу менен дагы барабар. Биз биринчи орунга Кудайды коебуз. Экинчи орунга өзүбүздү коебуз. Өзүбүздү коебуз деген эгоист болуп кет эмес. Өзүбүздү коебуз, адан кийин анан досубуз. Бул деген нерсе, мисалы үчүн,
Бул деген нерсе. Досуң сага сөзсүз түрдө зависть кылышы мүмкүн. Ошондуктан аны душман көрүп алба, аны түшүн. Человеческий фактор дегенди түшүнөсүң, өзүңдүн максаттарыңа, келечегиңе аракет кылып жүрө бересиң. И досуң дагы өзүнүн аракеттерине, максаттарына кылып жүрө бериш керек. Ошондой. Болгону кабыл алыш керек. Ооба, ал деле адам, ал деле пенде. Мага бир аз зависть кылат. Туура түшүнүп коебуз, капа болбойбуз, жаман көрбөйбүз, мамилени кылып кете беребиз. Андан ары. Мисалы үчүн, досуңда зависть пайда болду. Сен досуңа көрө албай атасың, сен досуңду көрө албай жатсаң, анын кымбат буюмдары болушу мүмкүн, айфону болушу мүмкүн, куртой 200 000 сомдук. Же болбосо анын аябай көп акчалары болушу мүмкүн. Сенде ал нерсе жок. Бара бир аз зависть сезим келе баштайт. Анда эмне кылабыз? Сен анда сабакты жакшы окуу. Сен анда талантыңды өнүктүр. Хотя бир жери менен ага достойный болушуң керек. Ал акчасы көппү? Сен сабакты жакшы оку. Ал футболду аябай жакшы окуйбу, сен күчтүү сонун ырда. Ал математиканы жакшы чыгарабы, сен адабиятты жакшы оку. Кандай болбосун, досуңдан сен кем калба. Досуңдан кем кала берсең, акыры ажырап кетесиңер. Досуң башка жагы күчтүү болсо, сен башка жагын күчтүү кылып, өнүктүрүп турушуң керек. Адан кийин эч качан өзүбүздү бир буюмга же баага салыштырбашыбыз керек. Досумдун акчасы көп да мен бечарамын да дебиш керек. Адам адамдыгы менен баалуу. Сен анын акчасы көппү? Сен жан дүйнөңдү көбөйт. Анын акчасы буюму көппү? Сен билимиңди көбөйт. Анын акчасы көппү? Сен баалуулуктарыңды көбөйт, жөндөмдөрүңдү көбөйт, таланттарыңды көбөйт, башка күчтүү сапаттарыңды көбөйтүп турушуң керек. Андан кийин ашыкча эле досубузга өзүбүздү салыштыра бергенде болбойт. Ал мындай, мен мындай деп салыштырганда болбойт. Досубуз менен биз характерибиз жашоодо окшош болушу мүмкүн, же таптакыр карама каршы болушубуз мүмкүн. Ошон үчүн дос болобуз. Досубуздун характери менен биз дал келебиз же такыр дал келбейбиз. Так, мамиледе көрө албастык болгон учурда, жыйынтыктайбыз. Көрө албастык болгон учурда эмне кылабыз? Ар кимиң өзүңдүн максатыңарга аракет кылышыңар керек. Досуң үчүн өзүңдү жертва чаап жибербейсиң. Досуңда жакшы жактары болгон болсо, сен башка күчтүү жактарыңды өнүктүрөсүң, Досуңду акчасы көп болсо, сен өзүңдү эч качан төмөн сезип, байкуш сезип, өзүңдү буюмга же акчага баалабайсың, салыштырбайсың. Ушундай. Так, ушул нерсе түшүнүктүү болгон болсо, чатка плюс же минус же строй жаза кеткиле. Чатка плюс же минус жаза кеткиле. Тезирээк, Байел. Рахмат. Эми дагы мамиледе эске ала турган нерсе. Жок деп үйрөн. Дос болсо дагы. Досуң, мисалы үчүн, давайте бир попробовать этип көрөлүчү сигаретти. Бир эле жолу кандай экенин чегип көрөлү. Жок. Капа болом, вообще дос кылбай коем, сен вообще капа болом, адам дос эмес экенсиң, мен үчүн, досуң үчүн, жаның бар, досуң үчүн. Жок. Түшүндүңөрбү? Мисалы үчүн, кыздар деле. Жүрсөң, мен үчүн барып келчи, жүрсөң, бассаң, свиданияга чыгып келчи, мага кошулуп, менин жигитим досу менен келатат, жүрсөң, мен ыйлайм, капа болом, ай. Ал досу менен турса, мен өзүм турам, досу жок деп болбой десе дагы, каалабай атасыңбы? Жок. Жок деп үйрөн. Эч качан жаман жолго баштап атса, коркпой жок деп үйрөн. Ал андан тышкары, досуң дагы сага жок десе, сен да капа болбо. Жүрсөң досуң, жүрсөң десе дагы жок, мен баргым келбей атат, мен кылгым келбей атат, мен бошобой атам десе, капа болбо. Сен анында жок деген ответин кабыл алышың керек, принимать этип, сен да ага жок дешиң керек. Өзүңдү эч качан жертва чаап, макул, мейли, сен үчүн дебешиң керек. Адан кийингиси,
Досуң майда чүйдө ката кылса, майда чүйдө капа кылса, кечире билиш керек. Бир аз капа кылса эле, деп достукту жиштирип койгон болбойт. Жөн гана сүйлөшүп алабыз. Сен ушул сөзүң мени аябай капа кылды, жүрөгүмдү оорутtu, мен ката кылды деп өзүңөрдүн чувстволоруңарды айтасыңар. Азыр. Чувстволоруңарды айтасыңар. Адан кийингиси. Досуңар майда чүйдө капа кылса, кабыл аласыңар, түшүнөсүңөр, кечиресиңер, чувстволоруңарды ачык айтасыңар. Сен ушундай мамилең менин жүрөгүмдү оорутtu, капа кылды, ушундай кылды. Бул нерсең мага жакпайт деп айтасыңар дагы, маселени чечип аласыңар. Урушуп кетпейсиңер. Сен жамансың, акмаксың, бирдекесиң дебейсиң. Жөн гана эмоцияңарды, сезимдериңерди бөлүшөсүңөр. Жакпаса жакшы сөз менен айтасыңар. Сенин эмоцияларыңды айтып атканыңда, сени укпаса, анда дос эмес. Билесиңби досум, кече сен ушинткениңде, же сен ушундай кылганыңда мен аябагандай жаман болдум, көңүлүм ооруду, жүрөгүм ооруду деп сезимдериңди айтып атсаң, ал сени укпай коюп атса, анда ал сага дос эмес. Сен капа болдуң, ал да сага капа болду, компромисске келгенге аракет кылышыңар керек. Ошондой. Адан кийин досуңуздан эч качан өзүңөрдөй болушун талап кылбайсыңар. Мендей бол, мендей ойлон. Мен футболду жакшы көрөмбү, сен да футболду жакшы көр. Мен мороженое жакшы көрөм, сен да мороженое жакшы көр. Мен английский жакшы көрөм, сен да английский жакшы көр деп талап кылбайбыз. Досторубузду башкарбайбыз. Так, бүгүнкү сабак ошону менен бүттү.